Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Саламатсыңарбы, достор? Рада деген мен аял адаммын да, ошон үчүн рада деп атам. Эркек адамдар болсо рад дейт. Приветствовать вас на своем канале. Өзүмдүн каналымда силер менен учурашканга радамын, кубанычтамын дегенди билдирет экен. Эркек адамдар болсо рад приветствовать вас на своем канале. Өзүмдүн каналымда сиздер менен учурашканыма кубанычтамын дегенди билдирет экен. Магинура – это мой подписчик. Подписчик – слово мужского рода. А Магинура кыз да, бирок подписчик дегенде мой деп айта берсек боло берет экен. Магинура кыз болгонуна карабай, подписчик деген сөз слово мужского рода болгон үчүн мой подписчик деп айта берсем болот экен демек. А Магинура менин досум деп айтыш үчүн Магинура, мисалы, досум эмес, эми досум деп айткыңыз келсе. Магинура моя подруга. Подруга деген сөз слово женского рода болгон үчүн моя Магинура моя подруга деп айтат экенбиз. Мисалы, Мурас мой друг. Друг слово мужского рода. Ошон үчүн мой друг деп айттыңыз. Магинура айтыптыр, колум атышып атат, көзүм атышып атат, колум жешилип калды, көзүм кытышып атат дегендерди кандай кылып айтабыз дейт. Бул эми уборкага тиешелүү сөздөр, болбосо идиш жуганга тиешелүү сөздөр. Ошого карата мисалдарды келтирдим. Ачышып атат деген жжет деп айтат экенбиз. Ж, ё, т деп жазылган менен айтканда, мо эки жны бир кылып, ручкамда жок, мо эки жны бир кылып, мо ж менен мо жны. Анан йод дебейле, жжет деп эле айтып коет экенбиз. О менен кошо кылып, жжет. Мына жны басым экөө кылдык да, жжет. Ого басым жасадым, жжет. Мына жжет руку. Бир эле колуңуз ачышып атса, мисалы, оң колуңуз менен сүрттүңүз, дубалдын баарын жууп чыктыңыз, оң колуңуз ачышып атат. Жжет руку, бир колум ачышып атат, бир эле штук. А эгер эки колуңуз тең ачышып, болду мен жуубайм дегиңиз келип атса, жжет руки, оң колуңуз дагы, сол колуңуз дагы ооруп аткан үчүн, жжет ачышып аткан үчүн жжет руки деп айттыңыз. Бир сөөмөйүңүз ачышып атат деп коелу, мисалы, күйгүзүп алдыңыз, анда жжет палец, бир штук, бир эле манжаңыз ачышып атат, ошондо жжет палец дейт экенбиз. Ал эми 2, 3, 4, 7, 8 манжаңыз тең ачышып аткан болсо, жжет пальцы, манжаларым, көп манжаларым ачышып атат дегенди билдирет экен. Көзүм ачышып атат деген эми. Жжет глаз, бир эле көзүңүз ачышып атат. У меня жжет правый глаз, у меня жжет левый глаз. Бир эле көзүңүзгө, мисалы, средствоны чачыратып алдыңыз оң көзүңүзгө, у меня жжет правый глаз, оң көзүм ачышып атат. А эки көзүңүз тең, средство эки көзүңүзгө тең, мисалы, бир жерге чачып койсоңуз, ошо аба аркылуу келип деле ачышып атат болсо, анда жжет глаза. Эки көзүңүз да, ошон үчүн глаза, көздөрүм ачышып атат дегенди билдирет экен. Эми сиз мисалы ошол жерде иштедиңиз, анан көздөрүм ачышып атат деп иштебей кетип калдыңыз, Баягы средствону билип калдыңыз, ушул средстводон мен аллергиям бар экен деп. 5 күндөн кийин башка жумушка барсаңыз, же кайра жумушка келсеңиз, сизге кайра эле ошол средствону берип атат. Мо менен жуу деп. Анан сиз баягы билесиз да, ушул сырты сары средстводон аллергияңыз бар, көзүңүз ачышып, жаман болот экениңиздичи. Ошондо жуубайм деп айткыңыз келсе, мен я не буду пользоваться этим средством, потому что будет жечь глаза. Көздөрүмдү ачыштырат. Ошон үчүн мен жуубайм. Мына будет жечь глаза. Будет жечь руку. Колумду күйгүзөт. От него будет жечь пальцы. Манжаларымды ачыштырат. Ошон үчүн жуубайм дегенди билдирет экен. Демек, сиз эми ачыштырат экенин, эми көзүңүздү ачыштырат, эми колуңузду ачыштырат экенин айтсаңыз, будет жечь деп туруп,
глаза, руку, пальцы, эмне дегендерди кошуп коет экенбиз. А эгер уже ачып аткан болсо, жот деп туруп эле жанындагы неңиз, көзүңүз ачып атса, жот глаза, жот руку, жот палец деп ошо ачып аткан жериңизди кошуп коет экенсиз. Кытышып атат деген, чешатса, ал деле средстволордон, ушун аллергия болгондон кытышат, мына чешатса дегенде кытышып атат. Чешатса, биринчи эге басым жасайт экенбиз. Рука чешатса, бир эле колуңуз болгондо, колум кытышып атат. У меня чешется рука деп деле койсоңуз болот. Менин колум кытышып атат. У меня чешутся руки. Колдорум кытышып атат. Жок, азыр мону. Көзүм кытышып атат дегенде чешется глаз, глаз чешется, айырмасы деле жок. Көзүм кытышып атат, экөө тең кытышып атканда чешутся дейт экенбиз. Чешутся глаза, көздөрүм кытышып атат. Ал эми жанагындай мына билип калдыңыз, мындан көзүңүз кытышат экенин, анан аны жуубайм деп айткыңыз келсе, у меня будут чесаться глаза. Будут экөө тең кытыша турганын айткыңыз келди да, будут чесаться глаза. Көздөрүм кытышат, эми кытышат. Будет чесаться глаз. Менин бир көзүм кытышат, мисалы. Эми бир көзүм кытышат деп өзүм да ойлонбой жаздым. Будут деп эле пайдаланган жакшы го, Мону айтпай эле коеюнчу. Мына. Будут чесаться глаза, будут чесаться руки деп эле айтат экенсиз. Мен колдорум кытышат дегенде, мисалы, будут чесаться руки. Ал средстводан кытышат экенин айткыңыз келди да. Обожглась дегенди кошуп койдум мен. Эми баягы средствоны колдонгондон кийин ошо көбүнчө эле шуманит деген средство бар, Дагы кандай средстволор бар билбейм. Ошондон күйүп калып, анан кожабыз сыйрылат да, мисалы. Ошого күйгүзүп алабыз шуманитке. Анан ошо күйгүзүп алганыңызда айткыңыз келгенде, мисалы, мен күйүп калды колум. Я обожглась. Күйүп калдым. У меня ожоги. Менде күйүктөр дейт. Немени сөмөй менен сүрүп атып, ошол күйөт, У меня ожоги от шуманита. Же кайсы средствону, любой эле, кандай средстводан күйгөн болсоңуз, ошону айтып берет экенсиз. У меня ожоги от штиханита, мисалы, дамне дегендер бар. Ошону кошуп кое бересиз, А эгер кээ бирде пайдаланганда ошо күйбөсө деле мындай майда кызыл точкалар чыгып кетет го, аллергия сыяктуу, Анда болсо сып деп айтат экенбиз аны. Сып. Ыга басым жасаган менен пны аябай жумшак айтат экенбиз. Сып. У меня сып от шуманита. У меня сып от этого средства деп деле койсоңуз боло берет экен. Ушул средстводан кичинекей майда ушундай жара сыяктуу немелер чыгып атат деп. Ошо майда жара болуп кеткенди точка болуп, бирок көзү жок эле жараны орусча ушундай сып деп коет да. Аллергия болгондо, мисалы, бөөрү жатыш деп да коебуз ош тарапта. Ошо точкасы көзү жок эле, бирок майда аллергия чыгып кетет, Ошонун баары эле орус тилинде сып деп айтылат экен. Колум жешилип калды дегенде эми эки түрү бар. Эгер сиз кетип баратып эле, мисалы, кичинекей бала велосипед тееп алып жыгылып кетти деп айталы. Жыгылып кеткенде баягы колу сыйрылып кетет, Сыйрылып кеткенде содрала деп, содрал, ребенок содрал, я содрала. Мисалы, мен ушундай колумду жешип алдым деген сыяктуу эле мааниде болот экен, ал делечи. Бир нерсени менен катуу сүртүп атып, анан ошонун айынан колуңуз жешилип кеткен болсо, анда стерла дейт экенсиз. Мисалы, тапчке кийебиз дагы, жаңы тапчке, артыбызды мындай согончогубузду өйкөп, ош жерин немесин, кожасын жешип таштайт, Ошондо мисалы стерла дейбиз. Анткени ал жана тапчке жешти да. Тапчке тийип атып кечке ошол
кайра нары бери кылып өйкөп атып ошол жешкен үчүн аны стерла дейт экенбиз. Ал эми ушундай эле бир жерден мындай сүртүп, столду сүртүп кетип барып, же мойканы сүртүп кетип барып, же дубалды сүртүп кетип барып, мисалы мыкка илип алып, колуңуздун кожасы мынтип айрылып жешилип кеткен болсо, андай убакта содрала деп айтат экен. Балдар содрал, стер деп айтат экен эркектер, а айымдар содрала, стерла деп айтат экенбиз. Эгер дагы такталбаган суроолоруңуздар болсо, ушул видеонун астына комментарий жазыңыздар. Видеобуз жакса ыкылас басыңыздар. Каналды өнүктүрүү максатында тааныштарыңыздар менен поделиться деген кнопканы басып бөлүшүңүздөр. Жаман комментарийлер жазганга болбойт. Өчүрөмүн жаман комментарийлер жазып убара болбоңуздар.